Бүгүнкү күндө республика боюнча сот адилеттүүлүгүн 72 соттор жүргүзөт. Алардын 8 облустук болсо, 8 райондор аралык, ал эми 56 шаардык райондук соттор эсептелет. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык жергиликтүү соттор үчүн 56 тергөө судьясынын штаттык бирдигин чечүү керек. Бул үчүн келерки жылдын бюджетинен 185 миллион 51 миң 500 сом кошумча каражат бөлүнүүсү кажет. Мунун 38 миллион 248 миң сому тергөө судьяларына гана төлөнөт. Следственный судья маянасы жана айлыгы 38 миллион. 185 миллион аппаратта иштеген жардамчылары, секретарь. Аларга да кошулат. Аларга да кошулат. 56 сот кошулгандан кийин аларга да өзүнчө жардамчы керек, өзүнчө секретарь керек да. Ал эми судья жалгыз эмес, анын жардамчы катчысы да бар. Бир тергөө судьянын орточо маянасы 23 миң сомдун айланасы болсо, катчылар менен жардамчысы 8-10 миң сомдун тегерегин алышат. Мындай маалымат туккан эл өкүлдөрү бул маянага сотто эч ким иштебейт. Ошон үчүн катачылыктарга көп жол берилип, ал ишемдиктер бар деп сынгалды. Бул көрүнүш аркылуу тармакта эч кандай реформа болду деп эсептөөгө болбойт. Я еще раз хочу сказать, что без материального подкрепления судебная реформа невозможна. Когда заработная плата у того же секретаря 8 тысяч, он долго работать там не будет. У судьи, у которого 23 тысячи, он тоже особо справедливо судить не будет. Он будет судить так, кто больше дал. Поэтому я не знаю. Судебной реформы пока нет. Жергиликтүү соттордун саны 401 болсо, жогорку сотто 35, Конституциялык палатада 11 сот эмгектенет. Эл өкүлү Азамат Арапаевдин айтымында, ар бир инстанцияда ар кандай чечим чыгып калган көрүнүштөр көп. Мунун себебин кантип тактоого болот? Биринчи инстанцияда бир чечим чыгат, экинчи инстанция аны жокко чыгарып, өзүнүн чечимин чыгарып коюшу мүмкүн. Жогорку сот таптакыр башка чечим чыгарышы мүмкүн да, бир эле маселе боюнча. Ошол сиз жогорку соттун төрайымы катары дисциплинардык комиссияга кайрыласыз. Ошол туура чыгардыбы биринчи инстанция, туура эмес? Биринчи инстанциядагы судьялар дайыма эле туура чечим чыгарат же өкүм чыгарат деп айта албайбыз. Ошон үчүн экинчи, үчүнчү инстанциялар бар да, ошого оңдоп койгонго. Анан туура эмес чыгарсам эле жоопко тартканга мүмкүн эмес. Эгерде билип туруп туура эмес мыйзамды одоно түрдө бузса, анда жоопко тартылат. Көбүн эсе биринчи инстанцияда туура эмес чечим чыккандыгы маалым болгондуктан аны жоюп койсо эмне болот деген суроо да жаралат. Калыссыздыктан кантип арылуу керек деген маселе турат. Биз анда ошо биринчи, экинчи инстанциянын сотторун окутабыз, тажрыйбасын жогорулатабыз, ошого аракет кылабыз. Эми таптакыр жойгонго туура эмес. Доступ к правосудию дегенде ар бир райондо адам кайрылганга укугу бар. Ар бир райондо сот болуш керек. Штаттык бирдик суралып жаткан тергөө судьясынын милдетине кызыккандар да бар. Анткени чоң райондордо кылмыш иштери көп. Анын 30% жазык иштери боюнча болду. Андыктан судьяларга артылган түйшүк көп. Муну бир чоң райондун мисалын эле айтсак жетиштүү. Ошо 16 судьядан мисалы 8 судья жарандык иштерди караса, 8 судья жазык иштерди карайт. Ошол 8 судьялардын арасынан 3-төн кем эмес тергөө судьялар болот. Ошондой акыбал Кара Суу районунда дагы, Ош шаардык сотунда дагы, аякта дагы иштер көп, аякта бирден болбойт, 2-ден, 3-төн. Бирок 56 штат чечилсе эле дасткан кадрлар даяр турабы деген маселе да бар. Анткени бул жөнөкөй тармак эмес. Калыстыкты туткан мыйзам менен иш алып барган орган. Жогорку соттун төрайымы учурда кадрлар даярдоо курстарында, окуулардан өтүп жатат деп ишендирүүдө. Ал эми мыйзам колдоо тапса, каражат маселеси келерки жылдын бюджетине кирдиби деген бүдөмүк ойлор бар. Себеби каражатты тактап коюу керек. Мен 19-жылдын бюджетинин долбоорунда бул бар. Долбоорду биз эми сиздерге өткөрүп 1-октябрга чейин бербедик. Ошонун ичинде отурат. Сот тармагын реформаладык деп көкүрөк кагып, ал жака каражат караштырышыбыз керек деп айтылган менен эл арасына Фемида өкүлдөрүнөн болгон нааразылык арбый элек. Депутат Үмбеталы Кыдыралиев акыйкатсыздык боюнча фактыларды мисал келтирип, эгерде айлык акыны 40 миңге жеткирсе, таза иштейсиңер деген суроону кабыргасынан койду. Ошондой эле реформа эмнеге жүрбөй жатканын себебин да белгиледи. Мен эки эле моментин айтып кетким келет да. Мисалы, мүмкүн сиз кат жазбайсызбы? Обоснование кылыпчы. Силерге сотторго зарплатаңарды көтөрүп берели. 80 миң сом, 100 миң сом. Бирок жанагындай коррупционный схемалар азыраак болсун да. Бул бир. Экинчиси саясат киришпесин деп. Ошондой сунуштар болбой атат силер жактанчы. Ошон үчүн реформа болбой жатат, урматтуу төрайым. Жыйын соңунда сунушталган мыйзам долбоору колдоого алынып, экинчи окууга талкууга жөнөтүлдү. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.